Салам достор, кутман күн. Мен кыскача көргөзүп берейинчи мына. Менде Сберкасса кошелектө 82.000 рубль бар. 82.000 рубльду көрдүңөр. Ушул 82.000ди мен экиге бөлөм азыр. Поток кеш кабинетке кирем. Бул жашыл түстө болуп турган растущий поток. Ушул жака мен 50.000 салам. В потоке деген жерде менде 3.926.000 турат, көрдүңөр, 4 миллионго жетпейт. 3.926.000. Ушул жерде мен 4 миллиондон ашырам азыр. Ал үчүн красный пополнен потокту басабыз дагы. Бул жерге мен мисалга 50.000 деп жазам, көрдүңөрбү? 50.000 деп жазамын. Эми бул жерде айтып атат 50.000ге 62.500 кошулат деп турат. Ал эми сен биринчи жылда 101.925 рубль чыгарасың деп турат. Так, Сберкассаны басам, 50.000ди киргизип коем. 50.000 кирип кетти. Себеби азыр растущий потокто акция болуп атат, эч кандай эки аренс төлөбөй, мынакей. Бул жерде азыр загрузка бүтө элек. Бул 3.926 деген өзгөрөт. Ал үчүн экранды тазалап туруп кайра кирем. Мынакей, көрдүңөрбү? 3.926.000 деген жер 4.038.000 болуп калды. Ал дегени мен бул жерде 50.000 акча салганым үчүн автоподтяжка болуп 62.500 кошулду. Бул автоподтяжка деген сөз эки аренс подарок болуп атат. Обычно сиз без акция учурунда 50.000 салсаңыз где-то 16.500 рубльга эки аренс сатып аласыз да. Түшүндүрө алдымбы? 66.000 расход кылмаксыз. Азыр мен эч кандай расход кылбадым. 50.000ди просто эле салып койдум, акцияга катыштым. 50.000дин үстүнө 62.500 кошулду. Түшүндүрө алдымбы баарыңарга? Сонун, Так, эми азыр поток новичкада деле акция болуп атат. Мына көк түстө поток новичка деп жазылып турат. Буга мен азыр канча салам? Канча калды эмеде Сберкасса кошелегимде баягы 82.000 бар болуп, жөн сүйлөбөй турчу. 82.000 бар болчу. 82.000ден мен 50.000ди растущий потокко салдым, бирок андан кийин сатууга койгон эки аренсимдин акчасы түшкөнү үчүн менде 78.000 болуп калды да, көрдүңөр. Эми ушул 78.000ден канча 28.000ди мен поток новичкага салам. 28.000ди. Мына 28.000. Бул жерге мына 28.000 деп жазам. Мына 28.000дин үстүнө 14.000 кошулат экен. Эки аренс подарок, эки аренс сурабайт. Ал эми мен биринчи 3 айлыкта 35.182 рубль чыгарып алат экенмин. Ошентип Сберкассаны басып 28.000 акчаны мен поток новичка деген потокко салып койдум. Азыркы учурда 12 июнга чейин поток новичкага жана растущий поток, зеленый болуп турбайбы? Растущий потокко акция болуп жатат туугандар. Ушул мезгилде акча салып алсаңар, силер расход кылбай эле, наоборот, плюска чыгасыңар. Так, мынакей. Мен азыр 28.000 салдым, автоподтяжка 14.000 дейт. Поток новичкада сиздин салган акчаңызга 50% киреши кошулат. 50%. Ал эми мунул эмеде растущий потокто киреши башкача, көрдүңөрбү? 50.000 салып, мага 62.500 кошулду. Ошондой достор. Баарыңарга ийгилик каалайм. Бул рубль кабинет. Рубль кабинеттеги менин акчаларым. Бул рубль кабинеттин ичиндеги поток новичка. Ал эми доллар кабинет деле бар. Доллар кабинетте акция жок. Мынакей, доллар кабинетте күнүмдүк кирешем 110, 108 ушундай, 100дөн жогору, 100 доллардан жогору, 100 доллар. Бул жерде эч кандай акция жок, эч нерсеге акция жок. Бирок поток новичкага акция болгон болчу. Доллар кабинетте поток новичкага болгон акция бүткөн, көрдүңөрбү? Мына пополнен поток деген жер красный болуп күйгөн жок. Эми еще сом кабинет бар. Так, сом кабинетте деле менин растущий потогум бар. Бул жакта азыраак эле акчам бар да, бирок анан растущий потокко деле акция болуп атат. Сом кабинетте. Ал эми көрдүңөр да, растущий потокко гана акция болуп атат. Сом кабинетте. Ошондой эле
сом кабинеттин кошелегу башка. Money storage деп турат. Сом кабинетте кошелек money storage. Эми ошол кошелектин ичинде менин 43.272 сом акчам бар. Ошол 43.000дин үстүнө мен 7.000 кошсом 50.000 болот. Анан 50.000 болгон акчаны мен сом кабинетке, могу растущий потокко, сомдун деле өзүнүн растущий потогу бар. Сом менен рубль кабинеттин могу валюталары башка, бирок ичиндеги потоктордун аталышы, жөнөлүшү мындай айтсам окшош эле нерсе. Сом кабинетте тоже растущий поток бар, рубль кабинетте тоже растущий поток бар. Эми карагыла, сом кабинетке 50.000 салсам, 50.000ге 50.000 кошулат экен. Ал эми биринчи жылда мен 90.600 сом чыгарат экенмин. Эми карагыла, ушул эле 50.000ди рубль кабинеттин растущий потогуна салганымда канча кошулду? 50.000ге 62.500 кошулду, туурабы? Ал эми сом кабинетте проценти башкача. 50.000 салсаң 50.000 эле кошулат. Только растущий потокто гана 50.000 салсаң 62.500 кошулат. Силерге түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Негизи поток кеште 8 платформа бар. Менде 3 эле платформа ачылган. Сом, доллар, анан рубль кабинет. Мисалга Британия, Польша, юан, дагы кандай унутуп эле калдым мен. Толтура валютасы бар да, 8 валютачы. Менде калган 5 валюта жок. Менде 3 эле валюта бар. Рубль, доллар, сом мага ыңгайлуу, өзүм жакшы түшүнөм. Евронуку деле бар. Британия, Польша, юан, дагы 5-чисин эстей албай атам. Жаттаган эмес элем, көрдүңөр. Поток новичкада күнүмдүк кирешем 15.000, ал эми растущий потокту күнүмдүк кирешем 4.157. Бул 4.000ден 5.000ге көтөрүлөт. Кайра 5.000ден 6.000ге көтөрүлөт. Но убакыт керек. Эми карагыла. Сберкасса кошелегумда 50.000 акча бар. 50.584. Эми ушул 50.000 дагы жөн турбасын деп мен аны поток новичкага салып коеюн деп атам. Карагыла. Ал үчүн пополнить потокту басабыз дагы. Мынал 200.000 дегенди өчүрүп 50.000 деп жазабыз. Көрдүңөрбү? Мисалга, эгер мен 50.000ди поток новичкага сала турган болсом, 25.000 эле кошулат. Эгер ушул 50.000ди растущий потокко салсам, 62.500 кошулат. Бирок экөөнүн иштөө убактысы эки башка. Мисалга, поток новичкада 6 айда сиз бардык акчаны чыгара аласыз. Мисалга 50.000 салдыңызбы, 25.000 кошулду, 75.000 болдубу мисалга. Ошонун бардыгын 6 ай бою чыгарып аласыз. Растущий поток 1 жылдык, поток новичка 6 айлык болуп эсептелинет. Ошондой достор, көрдүңөр. Мен болсо 50.000ди эмеге поток новичкага салып атам. Сберкассаны басам, Сберкасса кошелек аркылуу төлөйм. Эми мага дагы акча түшүп калган турбайбы? Кое тургула, анда мен башкача жол кылайын. 50.000 түшүптүр, эки аринстерим сатылыптыр. Эки арин сатууга койгон болчумун да. Ошол эки аринстерим сатылып, мага акчалар пытыр түшүп атат да, көрдүңөрбү? Публичная сделка деп турат. Эки арин саттым мен. Анда мындай кылайын. Так, поток новичкага кирем дагы. Какта калды? Экран иштебей калды го. Поток новичкага кирем. Поток новичкага. Бул жака болгону 30.000 эле салам дагы, 50.000ди кайра эле растущий потокко салып койсомбу, Өзүм да ойлонуп калдым, эмне кылышымды билбей. Не кылсам экен, кандай кылсам экен. 80.000 деле бул жака мынтип салып кое берсем, ойлонуп калдым го. Ничего, 80.000 деле салып кое берейинчи бул жака. Так, Сберкассаны басам, поток новичкага салып атам. 80.000ди салдым, бирок 80.000ге ал жакта 40.000 эле кошулат. 50% болгондочу мына. Экран жакшы иштей элек, себеби акция учурунда элдин баары жан талашы мага окшоп акча салтат дагы. Кабинетте пробка көп. Мынакей, көрдүңөрбү? 80.000 салдым, 80.000ге 40.000 кошулду. Окей. Эми күнүмдүк кирешим баягы 15.000 болчу, азыр 17.000ге көтөрүлдү. Бул жерде канча акча вложение кылган сайын сиздин күнүмдүк кирешиңиз өсө берет. Так, эми растущий поток. Растущий потокко мен акцияга 50.000 плюс эми канча салдым? 50.000 плюс 79.000 эле салыптырмын. Башка салган эмесмин. Ошондой достор. Бирок 12-июнга чейин менде убакыт бар. Бүгүн 9-июнь. 12-сүйлөбөй турчу. 12-июнга чейин менде убакыт бар. Мисалга эртең бул поток новичкадан 17.000 чыкса, ошону деле мен растущий потокко 12-июнга чейин чогултуп дагы 50.000 кылып туруп, кайра растущий потокко салып койсом болот. Поток новичкада киреше көбүрөөк,
бирок проценти азыраак да, түшүндүңөрбү? Поток наличкада киреши көбүрөөк, проценти азыраак, күнүмдүк киреши көп. 17 миңден 3 күн жүрсө, өзүм чөнтөгүмөн кошсом 50 миң толуктап туруп, мен кайра растущий потокко салып жетишем 12 июнга чейин. Ошондо